Баткен шаарындагы облустук оорукананын имаратындагы лифт совет доорунда эле иштен чыккан болчу. Арадан 40 жылдай убакыт өткөн соң кайра жаңыланып ишке берилди. 500 килограммга чейин, даже 1 тоннага чейин көтөрсө болот да, бул грузовой лифт деп аталат. Азыркы учурда бизге баягы каталка менен түз эле кирип кетет, каталка менен жаткызган бойдон ооруларды кайра ошону менен алып чыга берет. Буну бизге укус тарабынан жасалды. Укус тарабынан 3.520.700 жасалды. Ооруканадагы лифттин ишке берилиши хирургия бөлүмүндөгү дарыгерлер үчүн көптөн күткөн жагымдуу жаңылык болду. Анткени ооруканага келген оор бейтаптарды дарыгерлер 3-чү кабатка мурда тепкич аркылуу көтөрүп, убара тартышкан. Азыр эми анын баары артта калды. Жобосо ылдыйдан келген оор абалдагы ооруларды көтөрүп чыгуу маселеси кыйын болгон да. Азыр ушул жаңы лифт иштей баштагандан бери бул көйгөй толугу менен чечилди. Бизге аябай азыр ыңгайлуу болуп, жакшы шарт болду да. Ал эми бул жаркыраган жаңы имарат Кызылкыя шаарындагы көз оорулар бөлүмү. Мурдагы 23 керебеттин ордуна 30 керебетке көбөйтүлүп, бөлүмдүн кубаттуулугу жогорулап, амбулатордук түрдө бейтаптарды көбүрөөк кабыл алуу планы ишке ашырылды. Биз бардык реанимациялардын бардыгын бириктирип бир жерге койдук дагы. Ошондо бул жерде мурдагы эски операциялык блок, ошо реанимацияны биз 2-нчи этажга чыгардык дагы. Бүгүнкү күндө 1-нчи этажда биз толугу менен ошол көз оорулар бөлүмүнө мурдакыдан дагы жакшы керебеттер санын көбөйтүп бердик. Баткен облустук биргелешкен ооруканадагы лифтти кайра ишке киргизүү үчүн мамлекет тарабынан 3 миллион сомдон ашык каражат жумшалса, Кызылкыя шаарындагы көз оорулар бөлүмүнө да ошончо каражат ажыратылган. Улуттук Кызыл Жарым Ай коому тарабынан зарыл болгон медициналык аппараттар берилди.